Бүгүнкү күндө Бразилияда өтө турган жайкы олимпиадага Кыргызстандан 12 спортчу жолдомо алышты. Аларга дзюдо, оор жана жеңил атлетика, эркин күрөш, грек-рим күрөшү боюнча спорттун түрлөрү кирет. Легкий атлетикадан 4 кыз алды. Андреева Юля, бул Прагада марафондо чуркап утуп алган лицензия. Маслова Дарья, легкая атлетика тоже бул 10 километрге Ташкентте чуркап утуп алган жолдомо олимпиадага. Карабицкая Мария Омск шаарында марафондо чуркап лицензия уткан. Мына кече жакында Прагада дагы Чехияда марафон болду. Биздин кызыбыз Полюдина Виктория бүгүн эртең менен учуп келди. 42 километрге чуркап лицензиясын утуп алды. Андан тышкары греко-рим күрөшү боюнча Ералиев Арсен, өзүңөр билесиңер, Лас-Вегаста быйыл өткөн дүйнөлүк биринчиликте жолдомо алган. Кенжеев Жанарбек, Рамонов Мурат, Царев Руслан болсо, мына акыркы болуп өткөн Астанада, Казакстанда өткөн ушул лицензионный турнирлерде жолдомо алышкан. Руслан Царев болсо 5-майда мына Стамбул шаарында болуп өткөн акыркы олимпиадага жолдомо утуп алды лицензионный турнирде. Вольный барым эркин күрөш боюнча Мусаев Магомед Астана шаарында лицензия алган. Бокс боюнча Кытай мамлекетинде Гуан шаарында өткөн лицензионный турнирде Адылбек уулу Эркин 81 килограммда жолдомо уткан. Жана жакында болуп өткөн чемпионат Азия Өзбекстанда болду. Ташкент шаарында оор атлетика боюнча оор атлетикадан 1 лицензия алдык. Учурда эл аралык турнирлерди жеңип, лицензияны утуп алган спортчулар Олимпиада оюндарына карата катуу даярдыктарды көрүп машыгып жатышат. Алардын бири грек-рим күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону Жанарбек Кенжеев. Ал бразилиялык Олимпиадада 85 килограмм салмакта катышат. Даярдык жакшы. Анан ошо майдын 18-20ларында Иранга кетебиз, международный соревнованияга. Ошо буюрса жакшы. Аядын отобуз азыр пока. Жолдомо алыш канчалык деңгээлде кыйын болду? Эми баягы мындай канча жылдан бери менет кылып келатабыз спортточу. 2004-жылы Афинага олимпиадага барганмын. Анда мен 20 жашта болчумун да. Анда жаш болуп, эми баягы олимпиададан экинчи болгон балага утулуп калгам да, очко мененчи. Андан кийин 2008 барбай калдым. 2012-де травма болуп барбай калдым. Эми мына Аллахтын жардамы менен мына лицензия алдым Бразилияга. Ошо Кудай буйрса жакшылап даярданып, Кыргыздын желегин көккө желбиретип, Кыргыз элин сүйүндүрүп. Кыргыз элин сүйүндүрөм дегендердин ичинде ушул эле спорттун түрү боюнча Кыргызстандын эң мыкты спортчусу, Азиянын жаштар арасындагы чемпиону Арсен Ералиев да бар. Олимпиада үчүн бул 4 жылда бир болот Олимпиада. Биз бул үчүн 4 жыл даярдандык десем. Мен 2015-жылы Америкадан дүйнөлүк чемпионаттан алгам. Ал үчүн мен көптөгөн менет жумшадым, көптөгөн тер төктүм ал жолдомо алуу үчүн. Канча деген международный турнирлерде өттүк, чемпионат Азияларды, дүйнөлүк чемпионат мираларды көрүшүп келдим. Анан келип ушул Лас-Вегаста дүйнөлүк чемпионатта 5-орунду ээлеп, анан жолдомо алдым. Мен үчүн аябай кыйынчылыкка турду десем жаңылышпайм. Олимпиада оюндары бул спорттун эң туу чокусу болгондуктан ар бир спортчу Олимпиаданын чемпиону болсом деп кыялданат. Ал үчүн алар баардык күч-аракеттерин жумшашууда. Ал эми мамлекет тарабынан уюштуруу жана колдоо демилгелери тийиштүү деңгээлде болгондугун башкы машыктыруучусу белгилейт. Каржы маселеси Кудайга шүгүр. Барабыз деген сборлорго, эл аралык деңгээлдеги сборлорго, мисалы үчүн ошол эле дүйнө жүзүндө 1-орунда турган Россияга 2 жолу бардык, Кореяга 4 жолу бардык, Венгрияга 3 жолу, Грузияга, башка мамлекеттер менен опыт алмашып иштешип атабыз. Балдардын айлык акысы бар. Мурунку 2012-де 1-орунга $150,000, 2-орунга 100,000, 3-чө 75,000 болчу. Эми быйыл адам көбүрөөк кылыш керек, негизи кем болбош керек.
Кыргыз Республикасынын Олимпиада спорт түрлөрү боюнча дирекциясынын башчысы Төлөсүн Ысыралиевдин айтымында, жолдомо үчүн эл аралык мелдештер ушул жылдын июнь айына чейин уланат. Дирекциянын алдын ала койгон планы боюнча дагы кошумча 10дон ашуун лицензияга ээ болуу керек. Бизде дзюдо спорту боюнча, дзюдо күрөшү боюнча дагы кудай буюрса 2 лицензия келет бизге. Булардыкы дүйнөлүк федерациялардын правиласы боюнча булар бардык турнирлерде өтүш керек күрөшүп. Ошондо гана подтверждение келет. А негизи топтолгон очколор боюнча уже бизде Юра Краковецкий менен Бистаев экөө уже аларда неме турат. Лицензия алып келишет булар, кудай буюрса. И анан сууда сүзүү боюнча, плавание боюнча 1-2 мелдешибиз калды. Бул Барселонада өтө турган Испанияда бир мелдеш и Монакода. Ушул 2 турнирде өтүш керек. Бу жерден плаванияга 2 лицензия келет дагы планда. И паралимпийский вид спорта да 2 лицензия. Ошону менен биз ойноп атабыз 17-18ге чыгат деп. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Потому что эмне үчүн дегенде биз быйыл мамлекет тарабынан акча каражат жакшы бөлүндү. Именно Олимпиада түрү боюнча. Бүгүнкү күндө календарный план боюнча бүт мелдештер, эл аралык мелдештер жана даярдыктар өтүп жатат. Бардык жагына эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Мындай фармакология боюнча, медицинский услуга боюнча бардыгы убагында берилди. Биздин спортчулар даярдыктар абдан жакшы, условиялары бар. Эл аралык мелдештерге жанагындай совместный учебно-тренировочный сборлорго бардыгы өтүп жатат.